Кутмандуу күнүңөр менен мен бүгүн Билесинбек эжеге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, проктолог Урматбек Сыдыковдон кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Менин бүгүнкү суроом болсо, геморройду ар бир эле адам өзү аныктап алса болобу жана анын алгачкы белгилери кандай? Саламатсызбы? Геморройдун бар жогун адам өз алдынча үйдөн аныктаса болобу? Негизинен өз алдынча белгилерин караса болот. Эгерде бейтапта же кишиде көчүктүн айланасына кычышуу, ачышуу, көчүктөн заңдагандан кийин же заңдаган убакта кан, былжыр аралаш нерселер чыгып, ооруса, бир түйүндөрдүн же шишиктердин пайда болгонун сезсе, белгилерин сезсе, анда өзүндө барбы жокпу билсе болот. Бирок сиз айткан белгилердин баары бир гана геморройдук эмес да, башкалар деле болушу мүмкүн да. Ооба, бул көчүктө көп оорулар кездешет. Геморрой менен параллельно дагы көчүктүн жаракаты деген оору болушу мүмкүн. Көчүктүн жаракаты, язвалар, жоон ичегинин сезгенүүсү, көчүктүн ириңдүү сезгенүүсү, ошондой эле онкологиялык ооруларда ошол геморрой менен окшош белгилер болушу мүмкүн. Ошондуктан ошол кандайдыр бир симптом белгилерди билип калса, жаранды эле киши или бейтап, анда сөзсүз түрдө жашаган жериндеги же аймагындагы проктологко же өздүк дарыгерине кайрылуусу зарыл. Геморройдун бар жогун өз алдынча аныктаса болобу деген суроого адистен жооп алдык. Эгерде сиздерде мындан башка дагы суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Каналга катталганды унутпаңыздар. Саламатта калгыла.